Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда миллионер болгон келип жүрөбү я? Телешоу программасы. Анын алып баруучусу мен Эркин Рыскулбеков жана бүгүнкү оюндун катышуучусу 55 жаштагы мурунку мугалим Такеш мырза бизде конокто. Саламатсызбы? Саламат инем, саламат. Такеш мырза, учурда эмне менен алексиз? Азыр YouTube канал ачтым. 20дан ашык 30га жакын катталуучум бар. Буюрса алдыда көйөт деп ишенем. Анда эмесе оюнубузду баштайлыбы? Айда кеттик. Биринчи суроо 100 сом. Төмөнкүлөрдө варианты Бекболбиев. Окубай туруп таптыңыз го. Биринчи суроолор оңой негизи. Анда эмесе экинчи суроо 300 сом. Венесуэланын 49-чу президенти ким? А. Хуан Гуайдо, Б. Николас Мадуро, С. Дансу Кудуро, Д. Мерген Турган. Гуайдо дегим келип атат, бирок Дансу Кудуро да таанышуу кылып атат. Оор суроо келип калды го я. Башка суроо алсак болбойбу? Жок. 3 түрлүү жардам алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. 50-50 компьютердин жардамы, телефондук чалуу, залдын жардамы. Мен залдан жардам сурайм. Анда эмесе, камчыке, кайсы вариантты айтайын? Мерген турганда, канчада кыргыз го? Сиздин жообуңуз? Бухгалтер точно урдуруп койду. Бул Д десе, точно Б болуш керек. Жооп кабыл алынды. Такеш мырза, миллион сом утуп алсаңыз, эмне кылып коротосуз? Ичиң болбосун. Кечиресиз, Такеш мырза. Көп сүйлөбөй айтпайсыңбы? Туурабы, туура эмеспи? Венесуэланын 49-чу президенти Ким? Николас Мадуро. Суроолорубуз оор бекен? Ооба, оор экен. Ырчы-бырчы артисттер келсе, шумдук эле жардам бересиң го. Бизге деле биртке жардам берсең кичине. Колумдан келишинче берип турам албетте. Кийинки суроо 1000 сом. Бир добуштун баасы 1967 туруп эле белгисиз жоголуп кеткен Австралия премьер-министри ким? А. Гарольд Холт, Б. Ким Чен Ын, С. Морган Фримен, Д. Айчирек Иманалиева. Дагы билбеген суроо келди. Точно Ким Чен Ын эмес. Айчирек Иманалиева да жоголуп жүрөт, бирок ал премьер-министр эмес. Гарольд Холт же Морган Фриман. Экөөнүн бирөөсү. Мен 50-50 жардамын колдонойм. 50-50 компьютердик жардамы келсин. Ансы деле экөөнү ойлоп атканда, эмнеге аларды алдыңар? Кечиресиз, компьютер өз автоматтык түрдө кылат. Койчу айгалып элейин. Сиздин жообуңуз? Эмне дейм эми? Морган Фриман дей берейин эми? Жооп кабыл алынды. Такеш мырза, чындап сыр болбосо, миллион сомду утуп алсаңыз, эмне кылып коротосуз? Морган Фриман деген туура жооппу? Жок, негиз айтам да. Мейли эми, кайра сурап калбысың айтайын. Негизи президенттикке коеюн деп аткам. Эмне? Калдырдын баары эле коюп атпайбы? Мен койсом болбойбу эмне? Кечиресиз, өзүмдү кармай албай калдым. Сиздин жооп Морган Фриман, жооп кабыл алынды. Тилекке каршы биздин телешоудон эчтеке уткан жоксуз, Такеш мырза. Кой эми, Эркин инем. Кичине 500-600 кыстырып кой да жаккага. Кечиресиз. 200-300 деле болот. Тилекке каршы. Уятты эми. Ушундай жашоо оор убакта тээ алыстан келсек, 2 суроону да билсек, күшүнтесиңби? Сенден көрө Тұрысбек Чумалиев алып барса болмок. Дагы аяктан акча утса болот. Асман телепроектиси. Кеттим ананда.